Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир тууганым. Айыл жөнүндө сүйлөй турган болсок, айылдын таза абасы, айылдагы алмалар, жамгыр жааса жолдун чыласы мына биздин көз алдыбызга келет. Айылда акылдуу, даанышман бир дүкөнчү болот. Дүкөнчү дүкөнүндө олтурса, сырттан бир эжеке дүкөнгө кирип келет. Сыртта жамгыр жаап жатканына байланыштуу эжеке дүкөнгө киргенде бир аз тайгаланып, эжекеден жагымсыз бир үн чыгат. Ал эже аябай өзүн жоготуп, кыйналып, кысталып, кетип калсам, кийин кайра дүкөнгө кантип келем деп уялып турган учурда бир буюмдун баасын сурайт. Мунун баасы канча деп сураганда, эми дүкөнчүнүн жооп берген жообун угуп көрүңүз. Дүкөнчү колуна калькуляторун алып, жанагы буюмдун баасын көргөзүп айтат. Менин кулагым жакшы укпайт дейт. Анын кылык жорогун көргөн эжеке менден чыккан жагымсыз үндү бул укпай калган турбайбы деп аябай сүйүнөт. Эжеке сүйүнүчү койнуна батпай үйүнө кетет. Жанакы дүкөнчү аябай кайгыда калат. Арадан көп жыл өтүп, жанакы эже бул дүйнө менен кош айтты деген кабар дүкөнчүгө келет. Кайгыда калган дүкөнчү аябай кубанычка батат. Көрсө, жанакы эже бул дүйнө менен кош айтканга чейин менин кулагым жакшы укпайт деп укмак санга алып өзүнү дүлөй сыяктуу жүргөн. Караңызчы, урматтуу мусулман бир тууганым, бир инсандын айыбын, кемчилигин жашырам деп нечендеген жыл өзүнү дүлөй кылып алып жүрдү. Биз бүгүн бирөөнүн кемчилигин көрсөк, аны жашыра албай калдык. Бирөөнүн айып кемчилигин көрсөк, телефонго тартып, интернетке жүктөмөй, бирөөнүн айыбын ачып, бирөөнүн намысын тебелеп, келинин айыбын кайненесине айтып, мына ушундай ушактар көбөйдү. Биз пайдалуу болуп жашайлы. Себеби пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы инсан хайрун нас анфау линнас. Адамдардын эң жакшысы элге пайдалуусу деген. Андыктан бирөөдүн айыбын ачып эмес, бирөөдүн айыбын жабып, жашырып, жакшылыгын таратып, пайдалуу болуп, бүтүндөй элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мусулмандар үчүн пайдалуу болуп жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.